Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Берилген тасмада сиздер окуучуларды бир окуу жылынан кийинки келе жаткан окуу жылына которуу жөнүндө биле аласыздар. Демек, окуучуларды бир окуу жылынан экинчи окуу жылына которуу үчүн уюмдар бөлүгүн тандап, андан соң окуучулар бөлүкчөсүн тандооңуз зарыл. Окуучулар бөлүкчөсүн тандагандан кийин жогорулоо аяктоо баскычын тандаңыздар. Алдыңызда ачылган баракчаны толуктап, которулуп жаткан окуу жылын көрсөтөсүз. Окуу жылына келе жаткан жаңы окуу жылын көрсөтөсүз. Деңгээлинен бул азыр окуп жаткан окуу деңгээли. Бул тасмада мисал үчүн биз 2 класстын окуучуларын 3 класска которобуз. Макам тилкесинде сиз кийинки класска, группага которуу жообун тандаңыз. Класска, группага тилкесинде келе жаткан окуу жылындагы окуй турган программасын көрсөтүп, деңгээлин белгилейсиз. Кийинки класста топ тандоодо биз келе жаткан окуу жылындагы классын же группасын тандайбыз. Байкасаңыз, алдыбызда окуучулардын тизмеги чыгат. Берилген тизмекте 2Б классында окуган окуучуларыбыз кийинки 3Б классына которулат. Ал үчүн биз билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын идентификаторунун жанында галочканы басып коебуз. Эгерде кандайдыр бир себептер үчүн окуучулардын арасынан бирөө жарымын 2 окуу жылга которууга уруксат болбосо, анда биз галочканы чечип коебуз. Азыр бардыгын которолу. Кийинки баскычын тандап, андан соң берилген маалымат менен таанышалы. Операцияны улантуудан мурда маалымат менен таанышып алыңыз деп сунуш берилет. Биз тизмекти бир ирет карап текшерип, андан соң бекемдөөгө беребиз. 2 класстан 3 класска биз окуучуларыбызды ийгиликтүү котордук. Айта кетчү эң маанилүү нерсе, сиздер окуучуларды бир окуу жылынан кийинки келе жаткан жаңы окуу жылына которуп жаткан кезде программаларды түзүп, андан соң жаңы окуу жылына класстарды, группаларды түзүүңүздөр зарыл. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.